Сиз болжол менен канча наристени өлтүрдүңүз? Кеминде 15-20, андан көп эмес. Киндик эне болгон аял жаңы төрөлгөн ымыркай кыздарды өлтүргөнүн мойнуна алууда. Бул кадрларды 30 жыл мурун Индиянын чыгышындагы Бихар штатында тарткам. Мен ошол кезде аныктаган нерселер мени азыр да эс кылат. Жалпысынан 4 киндик эне жаңы төрөлгөн ымыркайларды өлтүрүү тууралуу камерага сүйлөп берген. Кыз төрөлгөндө үйдөгүлөр бөлмөнү кулпулап, артыбызда таяк менен турушчу. Биздин 4-5 кызыбыз бар. Аны өлтүрүп сал дешчү. Кимге арызданабыз? Коркчубуз. Полицияга барсак өзүбүзгө кыйын болмок. Бул киндик энелердин көбү ымыркай кыздарды эмне үчүн өлтүргөнү боюнча дээрлик окшош түшүндүрмө беришти. Анын чыныгы себеби сеп, башка себеп жок. Уул бала киреше таап, ата-энесин багат. Баары уулду болгусу келет. Сеп берүү адаты эскиден калган салт. Анда келиндин үй бүлөсү күйөө балага акча, зер буюмдар же кийим кече сыяктуу белектерди бериши керек. Бул көп үй бүлөлөрдө уулдарды киреше, кыздарды болсо чыгаша катары көрүүгө түртүшү мүмкүн. Кенедей кыздардын өлүмү мени эле кабатыр кылган эмес. 90-жылдары Анила Кумари киндик энелерди ымыркайларды өлтүрүүгө каршы окуткан бейөкмөт уюмду жетектеген. Биз киндик энелер менен көп убакыт иштешип, аларды окутуп, өз кызыңызга ушундай кылат белеңиз деп айтчубуз. Андан кийин биз андай кылбашыбыз керек деген түшүнүк пайда болду. Киндик энелер кеминде 5 ымыркай кызды аман алып калып, Анилага беришкен. Бир ымыркай чарчап калган. 4-өө асыроого берилген. Ал кыздар кайда болушу мүмкүн деп ойлоносузбу? Алар азыр чоңоюп калышкандыр. Албетте, мен аны сезем. Алар менен таанышкым келет. Бирок ал кайдан эми? Кыйла убакыт өттү. Акыры Моника аттуу кызды араң таптым. Ал куткарылган ымыркайлардын бири болушу ыктымал. Мен Аниланы Моника менен жолуктургум келди. Бактым бар экен, жакшы үй бүлөгө түштүм. Эмне болгонун, эмне себептен балдар үйүнө түшүп калганымды билгим келген күндөр болду. Ошого албетте таанышкым келет. Кудай сени мында алып келгенине абдан кубанып турам. Сиз кандай чоң иш кылганыңызды өзүңүз да элестете албайсыз. Эне катары абдан бактылуумун. Бүгүнкү күндө ымыркайларды өлтүрүү сейрек кездешет. Бирок Индиянын айрым жерлеринде жыныстык жактан тандап бойдон алдыруу боюнча мыйзамсыз иш дале уланууда. Анила менен Моника үчүн алардын жолугуусу күтүүсүз белек болду. Бул адам зыяндуу иш-аракеттерге туш болгондо өмүрдү сактап калууга болот дегендин далили.